боюнча сурак бердиңиз. Доказа турабыз, доказа. Факты боюнча иш козголганын айтышты. Жанагы YouTube'га чыккан Курсан Асановдун үнү делген видеодо менин атым аталаганы боюнча кылмыш иши козголупту. Ага кошумча жанагы Сонунгүл деген маданият ишмерлери каты ошого кошумча болуп, факты боюнча кылмыш иши козголуп, ошонун алкагында сурак берип чыктым. Бирок Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын кызматкерлерине эч кандай дооматым жок. Мага эч кандай басым кысым болгон жок. Өздөрүнүн мындай сылыксыпа маданиятты алып жүргөнүн мен баса белгилеп коюшум керек. Бирок мен өзүмдүн оюмду айттым, эч кандай ал сүйлөшүүдө ал видеого тиешем жок экенин, эч бир саясатчы менен, эч бир коомдук ишмерлер менен мен бийликти күч менен басып алуу аракетин көргөн эмесмин. Бир дагы кымындай дагы далил жок экенин айттым. Экинчиден жанагы маданият ишмерлери делген эжекелердин кайрылуусу боюнча дагы ар кандай интервьюларды берип, элди митингге үндөгөн дегени дагы жалган. Мына урматтуу журналисттер, силер турасыңар, эгерде кимге мен ошондой бир интервью берип, элди көчөгө чыгууга үндөп, бийликти басып алабыз деген коомчулукка чакыруу жасаган эмесмин. Жалпысынан ошондой. Аудиодон башка бир далилдерди көрсөтүштүбү? Тергөөдөгү мына 4 саат болду, көрдүңөр. Жанагы суроо жоопту ачыкка чыгарбоо тууралуу катка кол коюп бергениме байланыштуу дагы көп нерсени азыр айта албашка туура келип атат. Мындан кийин суракка чакырды? Суракка чакырабы? Мындан кийин да. Мындан кийин суракка чакырган мөөнөттө ушул жерге келүү боюнча дагы катка кол коюп бердим. Эч кандай мындай чектөө койгон жок, эркин Кыргызстан ичинде жүрө бересиз. Азырынча чектөө жок азыр. Чектөө жок, эч кандай. Бирок чакырган мөөнөттөн калбай келип туруу милдеттин алдым азыр. Ошондо жанагы маданият ишмерлеринин президентке кайрылуусу боюнча кылмыш иши козголду да, ошол боюнча. YouTube'га чыккан бир жанагы троллордун чыгарган видеосунун алкагында кылмыш иши козголуп, ага кошумча арыз президентке жазган арыздын негизинде дагы эки иш биригип туруп бир кылмыш иши ачылды да. Ошол YouTube'га чыккан эле аудио экен, же болбосо башка бир узунураак варианты же башка да далилдер бар экен? Ошол YouTube'га чыккан эле аудио экен. Бирок ал жерде дагы абдан сапатсыз менин мындай катыштыгым жөнүндө эч бир далил жок да. Эми мындай күлкүлүү бир сөзүм айтканда. Анткени ал жерде мен же алар менен жолугуп сүйлөшпөсөм, же бир телефон чалуунун далилдери жок. Эч кандай, эч бир уюлдук компаниялар далилдеп бере албайт. Мен мына дайыма эле ушул Кыргызстанда адилеттүүлүк болсун, мыйзамдуулук болсун, бүт мамлекеттик органдар, соту дагы, прокурору, милициясы адилеттүү иштесин, мыйзамдуулук болсун деген эле ойду айтып келатам. Азыр дагы ошол ойду айтам. Эч кандай мындай бийликти күч менен басып алууга жанагы ошондой эле курал жарак деген сөздөрдүн баары эми күлкүлүү чынын айткандачы. Бирок эмне үчүн ушундай болуп атат? Мен мага дагы азыр аябай түшүнүксүз да. Эмнеге деп ойлоп атасың? Божомолубуз барбы өзүбүздө? Сизди коркуттуу. Колдолду билебиз эми, бирок азыр эле мен мындай эч кандай суроо жоопторду ачыктабайм деп кол коюп бергеним үчүн, эгерде анын баарын ачыктасам азыр дагы кайра кылмыш иши козголот. Ошон үчүн азыр ачыктабай турууну туура көрүп атам да. Бирок биз өзүбүздүн саналаштар менен, пикирлештерибиз менен жанагы беттеген саясатыбыздан кайтпайбыз. Дайыма жанагындай адилетсиздиктер, мыйзамсыз камоолор, туура эмес иштер болуп атса, айтып туруудан эч качан кайтпайбыз. Бул бүгүнкү сурактын келе жаткан шайлоого байланыштуу кандайдыр бир байланышы барбы ортодо? Бүгүнкү сурактын. Эми бүгүнкү сурактын менимче байланышы бар. Анткени чын эле парламентке даярданып аткан жанагы саясий партиялардын курамын мен болжолду билем. Азыркы 6-чы чакырылышты албетте жанагы сапатсыз, чимкирик, сөздүн мындай туура сөздү айта албайт деп
баалашат, бирок кийинки парламент мындан дагы начар, мындан дагы жанагы Түркмөнстандагы жүгүнүп турган депутаттар ошондой парламент болушун каалагандар дагы жок эмес да. Ошон үчүн мен бир ойдон алысмын, ошо бизге кылмыш ишин козгоп, жанагы сот иштерине байланыштуу шайлоого катыштыруу аракети болбойт деп ишенем да. Мен ишенмемде болбойт деп ойлойм. Рахмат сиздерге. Рахмат барыңарга. Рахмат. Беремиз. Мына маалымат каражаттарынын күчү чынында бизге чоң жардам болду. Атайын убакыт бөлүп мына фирмага чейин жүрдүңүздөр, рахмат сизге. Баары жакшы. Бул мамлекеттик кызматкерлердин немесин көрсөтүп койгула беттерин. Рахмат сизге. Өзүң сабайт атасың. Баары мен айттым. Дайыр деген. Шайлоочулармен жолугуп атсың. Рахмат. Жакшы эле эми. Кеттик анда. Рахмат сизге, мына баарына рахмат. Үйлөрүнө Машина бар менде. маршрутта тастап калгычам. Эркин рахмат сага. Чоң рахмат. Жакшы эле. Баарына рахмат. Мейли, рахмат барыңыздарга. Чоң рахмат. Эми аман эсен жетип алыңыздар өзү. Орнуңуз билет. Давай жана. Али, рахмат. Ооба. Мейли, рахмат. Кечеге бияктан машина бар. Урматтуу Жалбырактын катталуучулары көрдүңүздөр. Жанар Акаев өзү айтып берди баарын. Бул жерде депутаттар топтолуп калды. Эми тарап башташты ошону менен. Эртеңки күнгө чейин жолукканча. Мелис бай. Капайга мелис. Жакшы туруңуздар.